Экс-президент Атамбаевке мамлекеттик резиденциянын чогуртасынан хан сарай салынганы ачыкталган маалымат коомчулукта кызуу талкууга түшүүдө. Иш башкармалык хан сарай мамлекеттик бюджеттен тышкары акчага курулду деген менен юридикалык жолжоолор сакталган эмес. Андыктан дагы мыйзамсыздыкка жол берилди дешет юристтер. Бул резиденцияга мамлекеттин бир кызматынан турган адамга үй курула турган болсо, бул өкмөттүн чечими болуш керек. Үй курулушун деп бир мыйзамдын негизине таянып, мына мыйзам мынанын негизинде курулуш керек деген. Ал өкмөттүн чечиминен кийин ал чечимди парламентке апарып тапшырыш керек. Мына курганга мынанча каражат керек деп. Анан парламент бюджетке муну бекитип бериш керек. Бекитип бергенден кийин бюджеттен бөлүнүп, анан кийин аны жанагы иш башкаруу эмес организация управделами деген. Ошол управделами анан ошол негизинде куруш керек. Анан менин байкашыма караганда мына ушулардын бири да жасалган эмес. Резиденцияга таң салынарынан өлкөнүн биринчи бийлиги жогорку кеңеш дагы кабарсыз болгон. Google Mars картасынан аларчанын аймагына жаңы имарат түшкөндүгү тууралуу Говорит ТВ сайты жазып чыкпаганда, балким Атамбаевдин экинчи хан сарайы ачыкка чыкпай калмак. Ал эми бул маселе комитетте сөзсүз каралууга тийиш дейт депутат Масалиев. Канчалык деңгээлде бул бюджетти бузулган, муну эми отчет келгенде карайбыз да. Ал жерде бир статья боюнча бекитилген болчу да, ушуга жумшайсыңар, буга жумшайсыңар. Эгерде капиталистөө боюнча ушу башкармалыкка бекитилген болгон болсо, анда биз ошондо карайбыз да. Бул эми жеке менчикке курулган эмес, булар бир калат да. Бирок бир гана нерсе ушунчалык зарылчылыгы бар беле ушу курулушка. Анан канча каражат кетти деп ушуну менимче комитет тийиштүү карайт го, караш керек. Хан сарай 17-чи дача деп аталып, ал 89,3 миллион сомго курулган. Анын 77,8 миллионун Атамбаев өз чөнтөгүнөн төлөп берди деп айтылууда. Мындан улам коомчулукта Атамбаевди мамлекет үчүн жөн эле ыргытып койгудай мынча көп акча кайдан деген жоопсуз суроолор арбын. 2 жыл мурда Атамбаев декларацияда көрсөтүлгөн кирешесинен 6 эсе көп каражатка, Максимдин 10 гектар жерине хан сарай салганын жалгыз Текебаев парламенттин трибунасында айтып чыккан. Алмаз Атамбаев баш аягы 10 гектар жерге, ортосуна аларча суусу шаркырабагы бөлүп турган территорияга хан сарай куруп атат. Эмне Обама кура албайт беле? Эмне Меркель кура албайт беле? Элибиз мөңкүрөп карызга батып турганда эмне кылып аласың деп. Ээсин таныбай эсирген, элдин пикири менен эсептешпеген бийлик бизде пайда болуп турду. Мындай монументалдык курулушту императорлор, династиялык императорлор курган. Менин бийлигимдин туруктуулугун, түбөлүктүүлүгүн билдириш үчүн, элдерди баш ийдириш үчүн. Мына бизде кандай идеология калыптанып жатат? Бул эл менен эсептешпеген, өзүм билем, байлыкка чиренип, мансапка манчыркаган идеология. Атамбаев президент болгонго чейин 2010 жылы кадимки үйдө жашаган. Анда үйдө азыр Дордойдо бир контейнер бар адам жашайт. 6 жылдык президенттигинин учурунда хан сарайларды салганга жеткидей каражатты кантип чогултту деген суроо менен Атамбаевке кайрылууга коомчулукту чакыргандар дагы бар. 2 жылда 2 хан сарай деген бул табышмак. Ошо биздикилер эми мындай адилеттикти, чындыкты талап кылса, ошол мурдагы президент Атамбаевка суроо коюшсун. Мындай кабыргасына маселеси 2 жылда 2 хан сарайды ошондой жомоктогудай хан сарайлар деп. Мен өзүм көргөн жокмун, бирок угушубузга караганда ошого акчаны сиз кайдан таптыңыз? Болгон документтерди тастыктап бериңизчи дегенчи. Атамбаевдин 6 жылдык декларациясында көрсөтүлгөн киреше пайдасы 2 хан сарай салганга мүмкүнчүлүгү жетеби деген маселени тергөө органдары мыйзамга ылайык иликтеп чыгуу керек. Башкы прокуратура кылмыш ишин козгошу зарыл дейт активист Мавлян Аскарбеков. Себеби стратегиялык объектке там куруу үчүн ал жерде мамлекет тарабынан жер бөлүнүп берилиш керек. Каалаган адам же болбосо каалаган мультимиллионер мен акчам бар, акчаны мен жеке чыгардым деп ал жерге там салууга болбойт. Ал жерде башка мамлекеттин президенттери келет. Бул коопсуздук маселеси. Атамбаев айтып атат, мен акча чыгардым деп. Кайсы акчасын чыгарды? Каяктан келген акча чыкты? Эмне үчүн ошону бүгүн генералдык прокуратура кылмыш ишин козгоп иликтебейт?
Учурда резиденцияда 2 президент жана учурдагы президент жашайт. Арасынан Атамбаевдики жашаган үйүнөн башка резиденциянын аларча 3 деген жеринде иштеп жаткан кеңсеси бар дейт резиденциянын директору Эмилбек Стамов. Мындан улам коомчулукта Атамбаевдин бул кылыгын коррупция менен бийликти узурпациялап алуунун көз көрүүнү далил катары сыпаттап жатышат. Анын каалаганча өзүмблемдигин кылууга президент Жээнбеков жол бербеши керек дегендер арбын.